Assalamu alaikum урматтуу кыргызстандыктар. Биздин YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Биздин бүгүнкү чыгарылышыбызда үй курулуштарына керектүү курулуш материалдарын саткан складтар жөнүндө кабар беребиз. Азыр биз Бишкек шаарынын Лев Толстой жана Тимура Фрунзе эки көчөнүн кесилишинде турабыз. Бул жагынан карасаңыздар Сыдыгалиева келип туруп, бул жакта Пишпек станциясына жакын турат. Ал эми бул жакка салсаңыздар, ошол Лев Толстой көчөсү менен Тимура Фрунзе көчөсүнүн кесилишинен күн чыгыш тарапка карап 200 метрдей жүрсөңүздөр, мына өзүңүздөр байкап турган чоң металл склад бар. Бул жерде чоң склад экен, аябай. Эми карап көрүңүздөр, бул жерде эмнелерди гана таппасаң болбойт. Бүт турба болгон, темир профилдер, турбалар түрү сатылат экен. Ар кандай размердеги, узундугу дагы ар түрдүү узундукта. Эми бул жерде металл листтер бар экен, бул жерде аны да алсаңыздар болот. Менимче бул жердеги склад оптовый, анан кийин Кыргызстандын бүт бардыгына тарката турган чоң склад экен. Бул жерде менимче соода кылчу оптом алып туруп, Кыргызстандын булуңмуштарын алып барып туруп сатчулар үчүн дагы атайын жасалган чоң склад окшойт. Ошондуктан бул жерге келсеңиздер, кандай металл керек болсо, ошонун бардык түрүн табасыздар. Мына өзүңүздөр байкап көрүңүздөр, чоңдуктары, размерлери ар түрдүү болгон турбалар жана металл профилдер турат. Алып эле каалаган нерселерди жасап, чоң-чоң сонун болгон дарбазаларды жасасак болот экен, чоң-чоң навестерди жасасак болот экен. Бул жердеги металлдарды алып туруп ар кандай теплицаларды жасасак да болот экен. Иши кылса күнүмдүк турмушка керектүү металл турбалардын, профилдердин бардыгын ушул жерден тапсаңыздар болот экен. Бул складтын атайын интернетте сайты да бар экен. Ошол жерде сайтта телефондору да жазылуу. Мындан сырткары ар бир профилдин размерине жараша баалары да жазылуу экен. Иши кылса бардык нерсени издеп ушул складтан келип тапсаңыздар болот экен. Андан ошол жердеги складтагы көрүп отуруп эле ары жака бассам, мебель куруучулар үчүн маанилүү да бир маалымат бар экен. Ошону да бөлүшө кетейин. Мына өзүңүздөр байкап турган складта Россиянын Пермь шаарынан келген ДВП, ДСП, ОСБ деген мебелге иштете турган мындай материалдар сатылат экен. Бул чын айтканда мындай орус туугандары соода кылышат экен. Ошол Пермь шаарынан түз ушул жерге өзүбүз алып келип сатабыз дейт.
оптом дагы сатышат экен, и бирден даналап да сатышат экен. Бааларын өзүңүздөр деле салыштырып көрүңүздөр. Структурный ЛДСП по 1880, однотонный по 2130. ДВП. Размер какой у них стандарт, да? Размер стандартный у всех, большой, 6-квадратник, 3,5 на 1,75 м. ДСП по 1380, УСБ по 330 и 1050 от формата зависит. ДВП по 250, 2,5 толщина 3,2 по 260, окрашенные по 400. МДФ зависит от размера. Ошол жердеги сатуучулардын чоңу айтты, мындан сырткары Лалофада жарыялап койгонбуз дейт, ошол жерден да тапсаңыздар болот экен. Бул Пишпек районунда стройматериал саткан складдар аябай көп экен. Ошолордун бирине кирип отурсам, өзүңүздөр азыр көрүп турасыздар, ушул даректе металл арматураларды сатышат экен. Мынакей караңыздар, нак Россияныкы экен, эч кандай местный же болбосо кытайский эмес экен. Түз туура ушул Россиядан алып келген арматуралар экен. Бул жерде мындан сырткары булар дагы оптом жана даналап саткан мүмкүнчүлүктөр бар экен. Мүмкүн ушул жерден алып туруп бөлөк базарларда же болсо четирак айылдарга алып барып сатуучулар болсо, аларга дагы жакшы шарт түзүлүп, арзандатылып берет окшойт. Өзүңүздөр могул болгон телефондорго чалсаңыздар, ал сиздер менен байланышып, ошол менен иштесеңиздер болот экен. Бул жолку чыгарылышыбызды ушуну менен аяктайбыз. Эми сиздерге тартуулаган ушул маалыматтарыбыз канчалык деңгээлде пайдалуу болду, өзүңүздөр баалайсыздар. Эми биздин колубуздан келишинче ушул иши кылып кыргыз эли үчүн ушундай кызмат кылайлы деген ой менен жүрөбүз. Сиздерден чоң сураныч, бизди колдоп, подписание кылып бөлүшүп коюңуздар. Күндөн күнгө жакшы керектүү маалыматтарды берип дагы өнүгөбүз деген чоң үмүттөр бар. Кудай буйруса, жакшы сак саламатта болуңуздар. Дагы кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллах.